Токтогулат Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында бүгүнкү коомдогу көрүнүштү камтыган байлык достук үй бүлө темасында француз жазуучусу Арт Роянын Атанын дүйнөсү аттуу жаңы спектаклдин бет ачары болду. Спектакль Атанын дүйнөсү десе де болот, дүйнөсү десе де болот. Бул жерде түшүнүк келген көрүүчүлөрдүн өзүнүн тандоосу бул жерде эмне деп атай алат. Биз ушу Атанын дүйнөсү деп чыгарып атабыз. Көрүүчүгө ошол атты өзүнө таштадык тандоонучу. Эми бул жерде чынында биз эмнени бере алабыз? Сөзсүз түрдө ар бир чыгарма, ар бир спектакль коомдо эмне болуп жатканын чагылдырыш керек, сүйлөш керек да. Анан бул спектакльде эң башкы ата менен баланын ортосундагы мамиле. Бирок ошол байлыгы бар ата кандай мамиле кылат? Байлыгы бар атага балдары кандай мамиле кылат? Бул жерде ошол мүлк бөлүштүрүү маселеси, ошол кандай бөлүштүрөт, кандай бөлүшүш керек, адамдык касиет калабы ошол байлыктын ортосунда, балдарында ошол атасына болгон ата деген мээрими калабы, ошол байлыктын ордуна атасын тандайбы, эмнесин тандайт деген биякта чоң суроо бар. Азыр мен биякта көп ачыктабай эле коеюн, көрүүчүлөрдүн баардыгына тең бул жерге мен табыш мактатканды каалап турам, анткени сөзсүз түрдө келип көрүш керек да. Мен мындай акыбалда кабылган көп адамдар жөнүндө окугам, Кыргызстандан эле көргөм, сезгем дегендей. Байлык үчүн өзүңдү жана жакыныңды жоготосуң. Чыныгы жакырчылык бул байлык. Эң жакын адамдарыңды душман кылат, баалуу нерсеңди жок кылат деген сөздөр спектаклдин өзөгүн түзөт. Бул жерде эми өзүмдүн образымды айтып кетсем, бул аябай бай адам. Анан ушу балдарына байлык бөлүшө келгенде 4-чү баласыоорлук экен да. Франциянын закону боюнча ooрлуу балага эч кандай мүлк бөлүнбөйт экен да. Анан бул атаны ошол нерсе көбүрөөк кыйнайт. Анан буякта сиз айткандай жогорку бул эми ата менен баланын ортосундагы бул чоң тема да, бул актуалдуу тема. Ошо байлыкты бөлүшө албай, бир туугандар бири-бирин өлтүрүшүп, ошонун арасында чыр-чатак болуп, аягында бул атасы ушу бир тууган өзүнүн балдарынын көз карашы, өзүнүн балдары атасы өлсө экен деп тилеген балдарын көрүп, анан эмесин мүлкүн болсо Франция армиясына бөлүп таштайт. Бразилияныкын жакшы көрөт. Мына ушул спектаклдеги көрүнүштөр бүгүнкү күнгө дагы туура келет. Анткени адамдар материалдык жактан бай болсо дагы, алардын чыныгы жан дүйнөсүнүн жакырчылыгы, руханий баалуулуктары жоголуп бараткандыгы кеңири айтылат, дейт актриса Айсалкын Кыйыкбаева. Өзүндө эле сөзү бар. Ата балдарын кандай тарбиялады, кандай бала болду, кайра ошо атага мамиле кылганда билинет да. Атанын баладарды кандай тарбиялаганы. Анан бу жерде дагы өзүмчүлдүк бар, анан өч алуу бар да. Ушул өзүмчүлдүк менен өч алуу экөө спектаклдин башынан аягына жүрүп отурат. Мен ойлойм эми бул спектаклде биз, конечно, жакшы нерсени элге көрсөтүп, аягы жакшы болуп бүтүш керек, жакшы нерсени элге берели дейбиз. Бирок балдар дагы, ошол өч ала турган кишилер дагы бул нерсеге жөн эле барбайт да. Анткени ага именно ушул эки ата түрткү болот. Ошондуктан бул жерде өтө чоң катуу өч алуу болот. Бирок өзүнүн балдарынан эмес, конечно. Өзүнүн балдары өтө начар чыгып калат. Байлык бузат. Француз жазуучусу Арт Роянын Атанын дүйнөсү чыгармасын кыргыз тилине Нишана Женалиева которгон. Жаңы спектаклди чыгарууда кийимдер, декорациянын бардыгы жазылып, сүрөтчүсү Руслан Жунусалиев кийимдер боюнча Мариям Аблякованын эмгектерин айтууга болот. Ата болгондо дүйнөнүн эң бай адамы, Бордо шаарынын эң бай адамы. Бу ата деген кесип сыяктуу, ата деген жумуш. Адам баласы дагы өз убагында ичиш керек. Ажалдын убактысын узартыш. Бирок ажал өз убагында келет. Абдан табай айтылган сөз. Сиз бактылугуңуз жана балдарыңыз менен узакка жашайсыз. Мүлктү кантип бөлүштүрөт деп күтүп жатышат да, туурабы? Демек, оркестрдин таракчасы сиздин болду.